Ысык Көл областынын Түп районунун Арал айдында спорт залдын ачылыш аземи болду. Жаңы спорт залды салууга каражат Ысык Көл өнүктүрүү фонду тарабынан 11 миллион сом бөлүнүп берилген. Спорт залдын ачылышына президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев, Ысык Көл өнүктүрүү фондусунун башчысы Самат Медетов, Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Данияр Сатаров жана айылдын тургундары, Арал айылдык кеңешинин депутаттары катышты. Спорт залдын ачылышында Россияда иштеп жүргөн мекендештер спорттук жабдууларды белекке беришти. Спорт зал булар орусча айтканда долгострой болуп 8 жылдап 9 жылдап туруп калган объекттер болчу. Мына быйыл ушул күнгө туш келген экен, ушу ачылышына күбө болдук. Ал эми Арал айылдындагы спорт зал бул өнүктүрүү фондунан салынды. Бул 2 жылдын аралыгында эле салыныптыр. Бул 2 объект болсо, ушу республикалык бюджеттин эсебинен салынды. Учурда облус боюнча дагы бир топ ачыла турган объекттер бар. Республикалык каржылоо менен өнүктүрүү фондусунун каржылоосу менен анан ар кандай кайрымдуулук фонддорунун каржылоосу менен бир нече ачыла турган объекттер бар. Кудай буйрса келечекте алардын баарын ачабыз деп ойлойм. Мунун баары бир эле нерсе, ушу мамлекеттин элге болгон камкордугу деп билишибиз керек.